Урматтуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш мырза, урматтуу Бириккен Улуттар Уюмунун кызматкерлери, Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгын, дүйнөлүк дипломатиянын жана көп тараптуу кызматташуунун тарыхый окуясы катары эл аралык коомчулук менен бирге белгилеп жатат. 1945 жылы кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунун уставы тынчтыкты, коопсуздукту, өнүгүүнү жана адам укуктарын коргоону көздөгөн жалпы дүйнөлүк максаттарга жетүү үчүн мамлекеттердин биргелешкен аракеттерине негиз болгон. Бул баалуулуктар мындан 80 жыл мурда кандай маанилүү болсо, бүгүн да ошондой эле өзгөчө орунда турат. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанга мамлекеттүүлүктү өнүктүрүү жолунда демократиялык реформаларды ишке ашырууда жана социалдык экономикалык өнүгүүдө ишенимдүү өнөктөш болуп берди. Уюм өзүнүн түзүмдүк бөлүмдөрү жана демилгелери аркылуу билим берүү, саламаттыкты сактоо, климаттык туруктуулук, аялдар менен жаштарды колдоо жаатында олуттуу салым кошту. Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар Уюмунун толук укуктуу мүчөсү катары уставда бекитилген баалуулуктар менен максаттарды бекем сактоону кубаттайт. Ошондой эле климаттын өзгөрүшү, жакырчылык, жаңжалдар жана теңсиздик сыяктуу учурдун актуалдуу көйгөйлөрүн чечүүдө дүйнөлүк коомчулук менен тыгыз кызматташууга умтулат. Кыргызстан тынчтыкты, туруктуу өнүгүүнү камсыз кылып, коңшу мамлекеттер менен чек ара маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдү ийгиликтүү аяктап, бардык Борбор Азия мамлекеттеринин колдоосу менен заманбап чакырыктарга каршылык көрсөтүү үчүн глобалдык күч аракеттерге салым кошуу максатында Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигин көрсөттү. Келиңиздер, Бириккен Улуттар Уюму алдыдагы ондогон жылдар бою дүйнө жүзү үчүн тынчтыкты жана өнүгүүнү илгерилете турган күч бойдон кала тургандыгына ишеним артуу менен бирге жаңы милдеттенмелер жана жалпы жоопкерчилик аркылуу алдыга умтула берели. Мен учурда жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Бириккен Улуттар Уюмунун бардык кызматкерлерин 80 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Бириккен Улуттар Уюмуна албан ийгиликтерди, өркүндөп өсүүнү жана бүткүл коомчулуктун бакубатчылыгы үчүн үзүрлүү кызматташууну каалаймын.